Жолдош сүйлөдүм. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim. Ушул убакка чейин Садыр байке, биз сиздин айтканыңыздай кылып күттүк. Дал ошол агам кармалган түнү сиз мага чалып, Азамат 48 саат бер, мен мелисти чыгарам деп айткансыз. Андан кийин 48 саат өттү. 48 саат өткөндөн кийин кайра чалдыңыз. Азамат, аман эсен выборду өткөрүп алалы. Бир аз резонанс болуп кетти. Андан кийин чыгарабыз дедиңиз. Анда да чыгарбадыңыз. Андан кийин сиз мени өзүңүзгө чакырып, резиденцияга киргизип туруп айттыңыз. Азамат, Кудайым буйруса, аман эсен инаугурацияны өткөрүп алалы. Анан кийин чыгарабыз дедиңиз. Инаугурация өткөндөн кийин дагы айттыңыз. Азамат, абал кыйын. Өтө кыйын болуп турат. Азыр мелисти чыгарсак, балки мен дагы кетип калышым мүмкүнмүн дедиңиз. Ага да чыдадык. Андан кийин өзүңүз бир жериңизди сопсоодун бир жерге батырып алгандан кийин такыр мелиске көңүл бурбай жатасыз. Эмне үчүн? Калыстык кайда? Мына Дашков Василий ден соолугуна байланыштуу деп чыгарып салдыңар. Эч жери операция болгон жок. Чочкодой болуп семирип кетти. Ал эми Мелис агам болсо бөкүрөк сөөгү кесилип, 3 кан тамырын алмаштыргандан кийин дагы силер зөөкүрдүк кылып чыгарбай жатасыздар. Садыр байке, эгерде сиз эркек болсоңуз, сөзүңүзгө туруңуз дагы, айткан сөздөрүңүздү кылыңыз. Андан кийин сиз өзүңүз айттыңыз. Мелистин мен болгон операциясын сизге жибергенден кийин сиз айттыңыз, Азамат. Мына жаңы эле тергөөчүгө айттым. Эртең чыгарат дедиңиз. Кана чыгарганы? Ажонун сөз өлгүчөктө өзү өлгөн жакшы. Агам үчүн мына мени камагыла. Агам үчүн мени камагыла. Агамдын ден соолугу абдан жаман акыбалда. Эгерде агам менен бирдеке болуп калса, мен силерден акыреттен болсо дагы өч аламын. Уктуңарбы? Лозунг айтып кой. Азамат. Мелис Аспеков. Бул жерде азыр эле жаңы эле Мелис Аспековдун бир тууган иниси Азамат Аспеков сүйлөдү. Садыр Жапаровго убадаңызга туруңуз. Убадаңызга турам дебедиңиз беле? Мелис агамды бошотуп берем дебедиңиз беле деп? Кыска нуска, Саламатсыңарбы кыргыз элим? Бүгүнкү күндө ушунчалык апалар, байкелер чогулуп атканынын себеби бар. Себеп дегенде мынакей бүгүнкү күнгө чейин 30 жылдан бери келаткан көйгөйдүн баары көтөрүлүп, элге түшүнүк маалым болгон биз баары. Ошонун негизинде эл чогулуп, канчалаган активисттер туура жагын сүйлөп чыкканда мынакей Мелис Аспеков, Артыков Амангелдик, Тилек Куренов деген жигиттерибиз камалып отурат бүгүнкү күндө. Алар акыйкатты сүйлөгөн себебинен камалып отурат. Биз түшүнүп турабыз, бирок биздин укук коргоочулар биздин укугубузду коргомок турмак бүгүнкү күндө кордоп жатышат да. Анан биз элдерибизге кайрылабыз. Биз бүгүнкү күндө скийден арылмайынча, башыбызды бириктирмейинче бизди ушинтип эле бирден камап келе жатышат да. Ошонун негизинде мен элге кайрылып кетет элем. Бул жерде турган адамдын баары жөн эле жерден турган жери жок. Бүт 30 жылдан бери көтөрүлүп келаткан көйгөйдүн баары түшүнгөн. Эмне себептен коррупция, эмне себептен миграция болуп атат деген маселе бизди дагы түшүнүп берип турат да. Ошонун негизинде биз талап эле коебуз. Бул акыйкатты сүйлөгөн жигиттерди тез аранын ичинде бошотуп, эл арасына кошуп коюшка. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде Мелис Аспековду колдоо тайпасы атайын бул жерде түлөө өткөрүп, Мелис Аспековдун ушу саясий куугунтуктан бошонушун талап кылууда.
Урматтуу туугандар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн мынакей Мелис Аспековдун абакта жатканына 1 жыл 3 айдын жүзү болуп атат. Бүгүн ушул Мелистин тең балдары 1 жылдан бери анын чырактай болгон 4 уулу көрө албай, семьясы менен ушундай кыйынчылыкта турганда, Садыр Нуркожоевич, сизге биз кайрылып жатабыз чын жүрөгүбүздөн сураныш менен. Себеби убагында мына сиз абакта кыйналып ушинтип турганда, бир эле мен жалгыз көргөм, ушул Мелис Аспеков каждый митингдерде ар бирөөбүздөн суранчы. Benim bir suranışım Садыр Нуркожоевичке bir miting kılıp koyalçı. Avaktan çıkargan hareket kılgılaçı. Жардам бергилечи деп ушундай иштерди кылды. Действительно, канча жыл бою ушул сизди президент болуп өлкөбүздү алдыга тартат деп үмүт кылып жүрдү. Мына ошол эле мезгилде Талант Мамутов менен сиздер биргеликте Мелис Аспеков менен Куранды кармап турупсуз. Садыр Нуркожоевич, сизден бир сураныч. Ушул Куранды кармагандан кийин ушунча жылдан бери мынакей 1 жыл 3 айдан бери ушунча адам үмүт кылып уже эмне кыларышты уже билбей калды. Сизден акыркы ушул мынакей 1, 2, 3 мартта мына акыркы соттору болот экен. Эгерде чыныгы мекенчил деп Мелис Аспековду эсептесеңиз, Мелис Аспековго бир боштондугуна бир көмөк көрсөтүңүз, Садыр Нуркожоевич. Мелис Аспековго! Боштондук! Мелис Аспековго! Боштондук! Мелис Аспековго! Боштондук! Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына биз дагы ушул канча көгөйлүү сиз абакта кыйналып жатканда, ушу Мелис колунан келген нерсесин үйүндөгү бир үсүм наны болсо дагы ошону Садыр абама апарам деп ушундай күйүп бишип ар бир митингдерде чегара маселеси болобу, кандай бир маселе болбосун көтөрүлгөндө мен билем точно Мелис Аспеков эң биринчи очерет сизди эстеп, сизди айтчы. Бүгүнкү күнү мынакей абактагылардын бардыгы чыкты. Ошол жерде Мелис Аспеков мына мен билгени 8 январда биринчилерден болуп камалган ушул Мелис Аспеков эң биринчи. Мелис Аспеков bir gün kızmatka gelgen emez. Buğa çeyin dağı gelgen emez bir gün kızmatka. Al hiç derseni mına emetken urdan emez. Daşkov mınake bilesizler özüngördün Daşkov. 500 milyon so'mga çeyin çıkıp ketken Daşkov bugünkü günde alardın işleri mınake atçık uy kamagına çıkıp alar dele jatышат. Özüңүздүн ушул Мелис Аспеков балаңыздай болуп калган. Ушул өзүңүздүн бир туган, мынакей ошо мен дагы билем, Дөөлөт аба менен Сабыр аба сиз 5-11 тугансыз, 5 кыз, 5 эркек. Сиздин бир туганыңыздар кылбаган нерсени, бир туганыңыз кылбаган нерсени ушу балаңыздай болуп, Мелис Аспеков күн десе күн дебей, түн десе түн дебей, ушул жерде соц тармак аркылуу сиз айткан буйруктардын бардыгын аткарып жүргөн. Бул чындыкпы? Чындык. Ошон үчүн Мелис Аспековго сураныш. Боштондук. Мелис Аспековго. Боштондук. Мелис Аспековго. Боштондук. Мелис Аспековго. Боштондук. Садыр Нуркожоевич, мынайда абакта сиз бардык күндөрдү башыңыздан өткөргөнсүз. Мына бүгүнкү күнү 1 жыл 3 ай болуп жатыптыр. 1 жыл 3 ай. Карасак бардыктары өзүнүн мезгил менен айланып тегеренип чыгып атат. Бирок ар бир киши мынакей канча жолу операция болду. Ичин ошол кандарды жана ичин кескилеп мына больница ошонун баарын көрүп бир жүрөгүңүз бир ооруп кичине бир райымдуулук болсо да, несин болсо да көрсөтүп бир сизден биз ушунча мына тең түш балдары алдыңыздан мынакей өтүп атабыз. Ушуну бир кабыл алып коюңуз. Садыр Нуркожоевич, сизден бир эң бир сураныш, акыркы могу сотторго кичине болсо дагы көңүл буруп койгула. Садыр Нуркожоевич, сизден мен дагы мекенчил болгон убагымда мынакей
ошонун систем бир суранып кеткен. Мелис Аспековго. Мелис Аспековго. Мелис Аспековго. Ошо урматтуу туугандар, дагы сүйлөйүн деген тең туштары болсо, жол иштебиз керек. Масканы табып эле койсуз, айтат анан масканы сүйлөп. Мелис Аспеков бул бала иштей турган бала эле. Жүрөгүндө ошол немени жанагы айылга барганда биз бардык го, ошондо эле айтып аткан. Өзүнүн бүт алдыга койгон максаттары. Ошол максаттарын ишке ашыруу боюнча өтө көп аракеттери бар болчу. Ошол Мелис Аспековду чыгарып койсоңор да болот эле. Иштейм дегендер бизге Кыргызстанда жашаш керек айлан айында. Садыр Нуркожоев силерден сураныш, апалар ыйлап атат азыркы күндө. Биздин ушул Кыргызстанды өстүрөм деген кыйын балдарды эмне үчүн андай камап коесуңар? Иштейм деген балдарды бошоткула, силерден сураныш. Иштейм деген балдарды бошоткула. Боштондук. Мелис Аспековга! Мелис Аспековга! Мелис Аспековга! Чыгарыңыздар, суранам. Söyleyeyim şu boyda öyle. Assalamu alaikum, kalayık kalkım, Kırgız elim, Kırgız yurtu. Şu bugünkü bizden kayrılığız Sadır Nurkojоевичка. Bizden acıbız Kırgız elin götürüm, önüktürüm, östürüm degen uşul bizden acıbızga Sadır Nurkojоевичка kayrılığız. Şul Aspekov Melis'tin жатканы günөөсү жок жаткан адамдын бул жатканы бул туура эмес. 1,5 жыл болуп кетти жатканына. Канчалаган коррупционерлер чыгып кетип атат. Мелис эчтекеге күнөөсү жок, жөн эле түрмөдө жатат. Үйүндө чырактай болгон балдары күтүп атат. Аялы канчадан бери күтүп кыйынчылыкта жашап атат. Бир бооруңузду өзүңүздүн бооруңуздай кылып ушул Мелис Аспековдун ишин сотко көзөмөл карап койсоңуз болмок. Неге дегенде сот тармактары азыр отуруп алып бирөөнүн командасын аткарып отурган көрүнүп атат. Мелис күнөөсү жок. Эл билет, уже сот тармактарда уже баары чыккан. Кече журналисттик иликтөөнүндө өзүңүз көргөн болсоңуз, бул жердин да бүт баары ачык айкын көрүнүп атат. Дашков өзү айтып атат, мен акча берген эмесмин деп. Улан Жураев айтып атат, мен вообще Мелис ал акчаны берген эмесмин, ал мен Дашковтон алас акчам деп айтып атат. Анан ансыз келген дагы бир ишти жөн эле чуап чыгышты, жөн эле өткөн жумушту, жөн эле заявление жаздырып, аларды коркутуп, үркүтүп, мына заявление жазган кишилер өздөрү эле айтып атат. Бизди коркутуу болду, ошон үчүн биз өзүбүздүн жашообуз кереги үчүн заявление жазып, биз азыр ушу Мелисти күнөөлөп атабыз деп, жок жерден күнөөлөп атат. Күнөөсү жок адамды түрмөдө кармаган болбойт бул. Алла таалам көрүп турат. Ким жакшы кылып атат, ким жаман кылып атат. Мелис Аспековга. Мелис Аспековга. Мелис Аспековга. Ya bardı ya. Бетер bir сүйлөсүңбү? Келиңиз менен эме туткунда тартконузчу.